Сіздер программастарда бір екі приоритетті айтыпсыңар да. Биринчиси ушул кадрдык саясат деп. Силердин азыркы максаттарыңарда парламентке келип, коалиция көпчүлүгүнө кирип, Дастан Жумабековду премьер-министр 23-жылы президенттикке талапкерликке чыгарып атканыңыздарды тастыктап бере аласызбы? Анткени ал спикер болду. Аны спикер кылып Атамбаев көрсөткөн. Азыр андан кийин иштеди. Ошондуктан силер а киши премьер-министрликке, андан кийин 23-жылы президенттикке даяр деген туруктуу пикириңиздерди тастыктап берип кое аласызбы? Рахмат. Биз сиз айткандай эле ушул парламентке келгенде биз коалицияга киргенибизге толук ишенебиз. Бирок экинчи сурооңуз боюнча мен ага талапкер катары макул эмесмин. Биздин азырынча эч кандай мындай суроо көтөрүлбөгөн дагы, ойдо дагы мындай суроо болгон эмес. Биздин азыр толугу менен эле биздин командабыз толук программанын сыртыгында. Сиз аны билбейсиз. Экинчи убакыт келер көрсөтөр. Рахмат беке. Дагы бир приоритет мыйзамдуулук, мыйзамдын жогорку күчү деп бадырайта жазыпсыңар. Мына шайлоо башталгандан бери эң көп мыйзам бузган сиздердин партия болду. Жанагы шайлоого каттоодон баштап неуполномоченный лицо алып келди документти, кечигип келди. 100 документтин ордуна 50 документ алып келди. Аны ЦИКтен бакыйган мүчөлөрү айтып берди. Андан кийин мына баннердин баары ката менен жазылып атат. Спикер мамлекеттеги экинчи адам 50 000 сом шайлоочуларга мени шайлап кой деп берип атат. Үстөккө босток мыйзам бузуулар болуп атат, бирок силерге эмнегедир бир дагы реакция болбой атат. Ушундан улам мына карындашым, сиз мындай таза адам экенсиз да, күнөөсү жок, жан келгенчи. Ушул сиз мындай таза адам катары, көкүрөгүңүздө мөлтүр булактай болуп, ушу иман бар адам катары кичине уялып, ошо жерден айтып, бир моралдык бир жоопкерчиликти сезесизби? Мындай Кудай үстүбүздө карап турат. Ушул чын эле биз бузуп атабыз. Биз кантип үлгү, элита, мыйзам, азыркы жана истеблишмент деп коет бир 200 киши. Ошолор бардык улутка үлгү болуш керек. Мыйзам тарабынан, аткаруу тарабынан, шайлоо тарабынан, сүйлөгөн сөзү баскан турганы жагынан. Ошого силер бир кичине болсо да өкүнүп, бир кулду куруп туура эмес болуп калып атат деп айта аласыздарбы? Же жок, биздики боло берет деп эсептейсиңерби? Биринчиден берген сурооңуздарга рахмат. Жакшы суроо берип атасыздар. Өзүм жөнүндө айтып кетсем, жакшы белгилеп кеттиңиз. Биз мисалы мен талапкер катары таза ниет менен кетип атам. Мен бул партияга кетип баратканым себеби мен жүрөгүмдө толук ишенем ушул партия өндүрүштөрдүн партиясы деп. Эми сиздин түздөн-түз сурооңуздарга жооп берермин. Биз бир городской суд эмес, Верховный суд менен деле күнөө Верховный суд менен акталып чыктык. Демек мен ойлойм, бул деген суд каралып чыккандан кийин макул 50 000 сом коюңуздар. Азыр бир минут тартпас арам өлөт мен инсан катары айтып кетермин. Ошол жерден бир эле талапкерден эмес, сиз мени мактап кеткендей, менин дагы турмушум, менин аркамда 90-95% жеңил өнөр жайын тармагында иштеген аялдардын дагы укугу кетип калмак. Биздин ушул биз жогорку кеңешке аттанганыбыз жөн эле эмес. Мен ойлойм, бул партиянын аркасынан 1000-100 000 деген кишилер турат. Ошондуктан соттун чечими туура эле болду деп ойлойм. Экинчи сурооңуз боюнча 20 секунд убактыңыз бар. Кыска жооп берип койсоңуз. Хорошо. Ошондуктан мен ойлойм, что бизге 50 000 боюнча айтып мыйзамдуу болуп чечилди. Ооба. Үчүнчү сурооңуз барбы? 50 000 сом сүйүнчү боюнча, ал боюнча дагы предупреждение берилди. Ошондуктан ойлойм, баары эле мыйзам чегинде болуп жатат. Рахмат.